Жүгөрү эгилген бул жер Талас районунун Кеңкол айыл аймагына карайт. Дыйкан Нурдин Кутманов 4,5 гектарга айдаган. 14 апрелде тигилген аталык сортундагы жүгөрүнүн өскөнүн көрүп дыйкан кубанып турат. Анткени ал быйыл биринчи жолу эккен. Жүгөрүгө басым кылганыбыздын себеби өзүбүз фермербиз. Андан кийин тияктан бияктан тажрыйба көрүп келип, сүттү көбөйтүү багытында силос кылганга айдап калдык. 4,5 гектарга 120 кило кетти. Суу бере элекпиз. Сурасак соолугандан кийин суу бериле дейт. Эми баягы айдап жүргөндөрдөн сурасак гектарына 50 тоннадан деп айланды деп укканбыз да. Ана ошо биз да кызыгып ошого карата айдап көрдүк да. Талас районунда мал баккандар көп. Мындан улам жыл сайын тоют жетпей тартыш болуп келет. Аталган маселенин чечүүнүн бирден бир жолу катары район бийлиги дыйкан фермерлерге силос даярдоону сунуштаган. Ал үчүн жүгөрү аянттарын көбөйтүүгө басым коюлган. Натыйжада 3 жыл аралыгында райондогу 9 гектар жүгөрү 280 гектарга жеткен. 21-жылы анализ кылып көрсөк, ушу Талас району боюнча бир 9 гектар эле силос бар экен. Анан элге ушу түшүнүштөн жүргүзүп, баймой семинарларды уюштурдук. Аталык компаниясы чакырдык, Байдыйкан компаниясы чакырдык. Ушунда эл көп ынанбай, экинчи жылы араң 36 гектарга чыктык, 22-жылы. Анан 23-жылы эл сурап калды, бизге ушу техника керек экен дегенден, ошо бир айлык өкмөттүн базасына трактор менен силос атайын чабуучу комбайн алып бердик. Фонддон 5,5 миллион сомго. Ошондо эл ишенип 100 гектарга чыктык 2023-жылы. Мына быйыл 280 гектарга чыгып атабыз. Жергиликтүү бийлик жүгөрүнү силоско чаба турган комбайндар дагы алып берүүгө жардам кылууда. Бүгүнкү күндө район боюнча кызмат кылууга жаңы үлгүдөгү 3 техника ишке даяр. Мындан тышкары мамлекет тарабынан да дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоо аракеттери көрүлүүдө. Быйылкысы ушу келген уруктарды ушу мамлекет тарабынан 30% дотация менен берилди. Ушу урук алса 30% мамлекет тараптан төлөнүп берилип атат. Элдерибиз дагы да чакырып кетебиз ушу силос тойтко өтүүгө, себеп дегенде 1 гектардан болбой калгандан 50 тонна алып атса, ошо экспорт бедеден жеринде 5-6 тонна тоют берип атат. Бул эми мындайча айтканда 10 эсе көп той жиналат деген сөз. Сатса да киреше жакшы болуп атат. Былтыркы баасын билесиздер, 8 сомдон 10 сомго чейин болду. Ошо тоннасын алса 1 гектардан таза киреше 3 сомдон кем болбойт деген экономикалык эсептер бар да. Жүгөрү өстүрүү менен чыктуу тоют даярдоо маселеси чечилет. Фермерлер малдарына сапаттуу тоют бере баштайт. Бул максатта Талас району жүгөрү аянттарын 1000 гектарга чейин жеткирүүгө кызыктар экендигин акимдин биринчи орун басары билдирди. Белгилей кетсек, район аймагында жалпы 28675 гектар суга тайдоо жери бар. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.